урматтуу депутаттар, биздин саясий элитанын трагедиясы ушул. Бийликке жеткен адам конституция, мыйзамдар мага иштеш керек деп түшүнүшөт. Тескерисинче биз лидерлер конституцияга, мыйзамга биз баш ийишибиз керек деген түшүнүк болуш керек. Урматтуу туугандар, канча президент келди бийликке? Келгендин бардыгы ушул конституцияны өзгөртүп, өзүмө ылайыкташтырам дегендин кутула алышпады. Азыр дагы мына ушул Садыр Жапаровдун тегерегинде жүргөн жакын адамдары түшүндүрүш керек. Адашпа, ээрге кыйшык отурба дегенди түшүндүрүшүбүз керек. Урматтуу туугандар, мындай кризис болгон Грузияда. Пароктун жогору болгон үчүн көп партиялар келе албай калып, көчө митингдери тыйылган эмес. Кырдаалдан чыгуунун жолу ушул болгон. Парокту түшүрүп, бир канча партия парламентке өткөндөн кийин стабилдүүлүк орногон. Түрдүү пикир болгон. Эч ким, кайсы бир партия 5-6 мандат менен келиши мүмкүн. Андан биз мындай коркпошубуз керек да. 120 депутаттын керек экенин кече түшүндүк. Конституция эми иштеп баштады. Кече достукка депутаттар чогулганда, мисалы 40 депутат болсун. Башка жак 40 депутат, 50 депутат болсо, кандай саясий кырдаал болбосун, бир лидер келип туруп барын бир мындай нукка көндүрүш оңой. Көрдүңөрбү кече? 120 депутат 2ге бөлүндү. Түрдүү пикир болду. Акыры келип анан бир пикирге келип легитимдешти. Мына ушул конституциянын иштеп баштаганы. Арменияда эми мындай да, депутаттардын санын кыскартам деп туруп, элге жага берсек болот. Кумтерден алтынды баарыңарга идишиңерге куюп берем десек, эл колдойт. Маселе жок. Антип баарыбыз жаккыбыз келет. Бирок мындай жеңил жолун карабашыбыз керек. Арменияда калкынын саны бизден 2 есе аз, депутаттардын саны көп. Грузияда калкынын саны бизден аз, депутаттардын саны көп. Биз болгону депутаттардын санын эмес, ошол депутаттарды, ошол парламентти элге иштей турган деңгээлге алып чыгышыбыз керек. Мына ошондой системаны сунушташыбыз керек. Мына ошол кырдаалдан чыгарат биздин. Ошондуктан азыр урматтуу туугандар, референдум боюнча бул мындай бир чоң атайын эксперттик коомчулукту чакырып, мындай тегерек столго отуруп, мен түшүнбөй атам азыр референдумдун өзөгү эмне? Өзөгү эмне? Эмнени өзгөртөбүз? Ошону бизге тема мындай бир бербей атпайсыңарбы? Ошондуктан ага чейин биз азыр Алтынбек Турдубаевдин сунушун колдойлу дагы, добушка койсоңор, парок эртең мына биримдиктин ордуна дагы бир партия келет бийликтин, башканын ордуна дагы бир бизнесмендер чогулуп туруп, дагы бир башка партия түзөт дагы, 3-4 партия дагы келет. Көчөгө дагы эл чыгат. Ошондуктан коркпой эле, башкача оппозициялык багыттагы 3-4 партия кирсин мисалы. Киргенден кийин иштей берет. Грузияда 3% парокко наразы болуп, 1%га түшүрдү. Азыр парок жок деп атат, 0. Бир партиядан өтсө, 1-2 адам өткөн учурда болот. Анткени ошону колдогон 20 миң, 30 миң адамдын бизде мисалы мына өткөн шайлоодо бүтүн Кыргызстан 100 миңден ашуун добуш алды, бир өкүлү парламентке келбей калды. 100 миң адамдын укугу эмне болду? Жок дегенде 3-4 адам келип, ошол 100 миң адамдын укугун коргоп турса болот эле да мисалычы. Ошондой системанын эң кырдаалдан чыгуунун, саясий кризистен чыгуунун жолу ушул. Бул мыйзам буга чейин Канат Кылычбаевич бир канча жолу талкууланган. Комитетте дагы, жогорку кеңеште дагы мурда мен айткам, көңүл укпай койдуңар да. 7% эмес, 5% кыла берели. Босогону түшүрөлү дагы, залогту 1 миллионго түшүрөлү деп мурда дагы айтканбыз. Ошондуктан азыр мындай өңүтү азыр учуру келип турат да. Баарыңарга эле жакшы болот булчу. Эгер көбүрөөк добуш алсаңар, көбүрөөк мандат менен келесиңер. Бул эми эл аралык тажрыйба ушундай, кризистен чыгуунун жолу ушул. Урматтуу туугандар, ошондуктан бул референдум баш мыйзамды өзгөртүү мындай оңой иш эмес. Муну чогула калып эле мындай кылбай, баарыбыз акылдашалы, саясий күчтөр чогулалы дагы бир столго отуралы. Эгерде силердин жүйөңөр туура болсо, биз аны угалы. Бирок азыркы учурда мезгилдин талабы мына ушул азыркы Алтынбек Турдубаевич айткан мыйзам долбоорун карай берели. Бул эч кимге мындай жолтоо болбойт. Референдум боюнча дагы бизди чогулткула, баарыбыз бир столго отуралы. Рахмат.